Бул рамочный макулдашуу болуп атат да, туурабы? Алтынбек Мусажанович. Ушул рамочный деп биз канча каражат алдык? 222 миллион ақш доллар. Жок, азыраак алып атканыбыз жалпы. Жалпысынан 222 миллион ақш доллар. Жок, билип атам, бүгүнкү алып атканыбыз 222 миллион. 222 миллион, да. Өткөн жумада, өткөн отурумда биз 500 миллион алдык. Мындайча айтканда 722 миллион. Жок, опсаңыз, 722 миллион бул биздин карызыбыз болуп эсептелет да, туурабы? Бул азыр биз макулдашууга макулдук бергенден кийин болду, бул башка ратификациядан өтпөйт. Бул биздин карызыбыз болуп эсептелет бүгүнкү күндөн баштап, туурабы? Айбек Алтынбекович, биз Айбек Алтынбекович, уруксат этсеңиз. Нурбек Акжолов, финанс министринин өкүлү. Чындыгын айтканда туура айтасыз, биз азыркы күндө кол койдук 722 миллион ақш долларына алкактык макулдашуулар. Бирөөсү Корея тарабынан 500 миллион ақш долларына, азыркы кезде 222 миллион ақш долларына. Негизинде айтканда бул каражат биздин насыя катары эсептелбейт. Азыркы күндө эмнеге дегенде бул акча каражаты өздөштүрүлдү. Макулдашуулар бардыгы баягы акча каражаты өздөштүрүлө баштагандан кийин, долбоорлор ишке ашкандан кийин, акча каражаты ошол алынгандан кийин, ошол күндөн баштап бул мамлекеттик карызга отурулат. Бирок бүгүндөн баштап жеңилдетүү жылы эсептелет да, туурабы? Жок, долбоорлор башталган күндөн баштап. Долбоорлор башталгандан кийин. Бирок биздин карызыбыз болуп эсептелет, туурабы? Өздөштүрүлгөндөн кийин. Өздөштүрүлгөндөн кийин. Канча жылда өздөштүрүптүбүз биз? Орто эсеп менен алганда азыркы кезде инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышы 3 жылдан 5-6 жылга чейин каралып атат. Азыр калган акчаларыбыз 3 жыл, 6 жыл болуп кетеби ошондо? Ошондо Марс мырза айтсаңыз, сиз ушу 25 миллионду 6 жылга өздөштүрөт экенсиз ошондо, туурабы? Бирок 6 жыл көбүрөөк болуп калат го дейм бизге. Бир 5 жыл биз баштагандан баштап 5 жылда бүттү да буга чейин проект. Ошонун тартиби менен эле кетебиз деп ойлойбуз да. Көп эмеспи бул убакыт? Бул алкактык макулдашуу болуп атат да. Бул тез арада ишке кирип, тезирээк ишке берилиш керек. Өздөштүрүшүбүз керек да, туурабы? Биз тараптан ошону биз тез аранын ичинде ошо алкактык соглашенияга биз барып атабыз. Бүгүн биз ошону колдоп берип атабыз. Бирок аткаруу сиздер аны 6 жыл, 7 жыл дей турган болсоңор көп эмеспи? Я. Айбек Алтынбекович, жана айтып кеткендей, 3 жылдан 5 жылга чейин да көбүнчө долбоорлордун ошо ишке ашырылуу мөөнөтү. Негизинде азыркы кезде сиздер дагы мөөнөттү кыскартпайсыздарбы анда? Сиздер дагы 2 жылдан 3 жылга чейин деп анда бир мөөнөттү белгилебейсиздер. Эмне үчүн 5 жылдан 7 жылга чейин деп белгилейсиздер? Эмне үчүн? Биз бул жакты кыскартып аткандан кийин, жогорку кеңештен кийин 3 ратификациядан өтпөгөндөн кийин анда сиздер аткаруу жагын кыскартпайсыздарбы анда? Туура айтасыз. Убакытты. Азыр мына 4 миллиард 600 миллионго бүгүнкү күндө сырткы карызыбыз. Ооба. Азыр бүгүнкү күнү кошо турган болсок 5 миллиардтан өтөт да, туурабы? Муну кошо албайбыз, негизинде өздөштүрүү. Жок, эми кошулат да барыбыр, биз алып атпайбызбы? Бирок ал мен мына акыркы 2 эле комитетте 500 миллион алкактык болуп атат. 500 миллион Кореядан алып атабыз. Бүгүн 222 миллион алып атабыз бүгүн дагы. Азия өнүктүрүү банкынан, туурабы? Кошкондо 5 миллиардтан ашып атат да, туурабы? Бул биздин карызыбыз болот да. Сиз эми 7 жылдан кийин биздин карызыбызга эсептелет деп айтылып атасыз эми. Ошо сөзүңүз ошондо алып баратат да, туурабы? Ушуну түшүнсөк болобу? Аны сиз ишке ашыргандан кийин деп атасыз. 5-6 жылдан кийин ишке ашырабыз деп атасыз. Анан биздин карызыбыз болуп эсептелет да. Бирок биз бүгүнкү күндө добуш берип атпайбызбы бул алкактык макулдашууга? Азыр берип атпайбыз биз. Мас мырза, сиз баягы имараттарды ушу жаңы эле имарат курбайсыздарбы? 25 миллионго 50 бала бакча курулат. Жаңы эле курбайсыздарбы? Эмне үчүн муну алып атасыздар буну? Эски здание болсо ал. Сиздерге бир эффект болбойбу ал бизге? Болбойт да ал. Тем более 5-6 жылдан кийин ашырат. Сиздер бүгүн алып туруп, бүгүн бала бакча куруңуздар, мисал үчүн. 50-нү курасыздар. Мектептен 25-ти курасыздар, мектептен. 150 орунду мектептен. Мындайда элдин саны өсүп атат жылдан жылга, туурабы? 100 миңден 150 миңге чейин элдин саны өсүп атпайбы? Ал эски мектепти ремонт кылганда не пайда? 100дөн 150 миңге деген ал окуучу ошончо окуучу пайда болуп атат. Ошол окуучуларга жаңы бала бакча, жаңы мектеп биз жаратышыбыз керек да, Марс мырза. Туура эле айтам? Дизайнды карап көрөлү дизайн проект. Эми макулдашуу болуп атканда эле эски эле зданияга эскини жыйгыча эсиң кетет деген кыргызда жакшы сөз бар.
Ошон үчүн эски нерседен мына алыстап эле бир жаңы нерсеге барбайлыбы, жаңы кадамга барбайлыбы? Каражат эски мектептер курулуп, Эми мектеп эмес, деги эле мен ошол имараттар боюнча айттым, эски имараттар боюнча айттым. Мисалы үчүн кээ бирки бүгүнкү күндө мына АТР жүрдү. Кээ бирки айыл өкмөттөрдүн бүгүнкү күндө ошо бүгүн АТРдин алкагында белгилеп койгон мисалы үчүн имараттары 30-njy жылкы, 50-njy жылкы, 60-njy жылкы мисалы. Ошон үчүн эски нерседен кетип эле бир жаңы нерсеге барбайсыздарбы? Сиздер бул макулдашуу барып атканда сиздер ушул программа менен барасыздар да. Биз моуну аткарабыз, моундай жасайбыз, моуну кылабыз деп. Анан макулдашууга андан кийин келип атасыздар ошону. Биз ушуну аткарабыз деп. Биз азыр өзгөртө аласыздарбы, өзгөртө албайсыздарбы? Жаңы нерсеге, ошо эскини. долбоордун максаты туура эмес болуп калат го дейм, жаңы курсакчы. Биз эски имараттар дегенде районный центрлеринде иштеп жүргөн, азыркы иштеген имараттарды ошону полностью реконструкциялоо. Ошондой максатта. Эмне кереги бар анын? Эмне кереги бар? Ал мамлекеттен өзү бөлүнүп атат, аларга кап ремонтко бөлүнөт, капиталдык оңдоп түзөөлөргө бөлүнөт. Биз эмне үчүн керек ал эски нерсени? Сиздергечи мен информация, бүткөн долбоордун маалыматын көрсөтсөм болобу сиздерге? Кошумча Мен суроомо жооп бериңиз азыр, анан көрсөтөсүн. Алмаштыра алабызбы, алмаштыра албайбызбы? Болобу, болбойбу? Мөөнөтүн да кыскартсак болобу, болобу? Мөөнөттү кыскартса болот. Мөөнөттү кыскартса болот. Анда айтыңыздарды, мөөнөтүн кыскартабыз. Мөөнөттү Жаңы нерсеге аракет кылайлы, болбосо дагы аракет кылып көрүңүздөр, болобу, болбойбу? Айбек Алтынбекович, уруксат этсеңиз, эки эле нерсеге токтотула кетейин. Мөөнөтү боюнча албетте бул биз тараптан аракеттер жасалат. 3 жылдык нерсени 2 жылда бүтүрсөк болот. Бүт бардыгы баягы менеджменттен зависит этет ал боюнча. Экинчи суроо боюнча 4 миллиард 600 миңге кошула турган акча каражаты айтылып кетти. Негизинен бул экинчи дагы жагы бар да, биз ошол кезге чейин биз өзүбүздүн тышкы карызыбызды кемейтебиз. Жыл сайын баягыда акча каражаты төлөнөт да. Ошол себептен бул өзүнчө сбалансированный темпте кармалып калат да. Рахмат. Жо, мен ал сөздү айтканыма сиздер жооп берип атасыздар да. Мен айтып коеюн, просто мен сизге биздин карызыбызга кошулабы деп атам. Анан мөөнөтү болуп атат да. Бүгүнкү күндөн баштап аткарылабы деп атам. Анан жок, сиз 7 жылда айткандай мен ошол сөздү айтып атам мен сизге. Рахмат.